Мына ГКНБ-нын төрагасы атырылып, депутатты коркутуп, мындай кагып силкип атат да. Эмне үчүн антесин деп. Анда сиз андай мүмкүнчүлүктү мындай бербешиңиз керек. Биз Сталин дегенди көргөнбүз. ГКНБ-нын башчысы болгон. Каякта? Түрмөдө. Ген прокурорун сатып алдык дегенди көргөнбүз. Каякта? Түрмөдө. МВД Каңгетиевдин көргөнбүз. Эмне болгонун баарыбыз билебиз. Президент анын бир туугандарын көргөнбүз. Алар да ушинтип келип коркутат эле депутаттарды кара, эртең камап жиберем дегендей болчу. Эми башка бир Минсоструд айтса дагы, президенттин өкүлү айтса дагы нормально мындай түшүнсө болот. Анан статусу, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, Абдил жанагындай сүйлөгөн туура эмес. Ал угроза катары, кысым көргөзүү катары кабыл алынат. Сиз дагы ошонун мындайын билип жүрсөңүз.